меймандар келді. Мына меймандармен таныстырып кетесіздерді. Абдулла Ташевич, Қырғызстан Бабашылар Бірікмесі төрағасы. Сатыбаев Нұрманбек, uyuşturucu тобының мүшесі. Ергешев Алтынбек, uyuşturucu. Bu kişiler şu uçtan, Bişkek'ten, şu sizlerle жолығып сөйлесіп, бағбаншылық, биогумусты қандай өстіріш бойынша жолы өткөрүп келе деп келіп жатады. Анда баа сөзді мындай неме болады, суроо башка сөз жоқ болса, ушу Абдулла Ташевичке сөз беремін да. Қандай десем? Ушундай бир кыска баягы кайталанган суроону кайра кайталап bir gerekli sorunun malumatları var bu kişilerden. Assalamu alaikum. Karabulca rayonunun bağbanları, salamatsızlar mı? Manda günümüz örmenen bardığınızlarga bugün cuma mübarek olsun. Onda biz Borboraja bağbanlar bilimliğin düzüp, arkamda çoğun top jigitler var. Oşular menen azı Kırgızstan boyunca bardıq rayonlarda sort tandoo boyunca жұмыштарды атқарып келе жатабыз. Бұл сорт тандоого маани бере турган мал келди. Себеби дегенде биз бардыгыбыз огородубузда ар кандай алмалар бар, ар кандай өрүктөр бар, ар кандай гилестер бар. Ошону бирдиктүү бир реестрге түшкөн, мына өзүбүздүн мамлекет бекитип берген, анан дүйнөлүк базарда дагы өзүнүн аты бар, жакшы алмалар, жакшы өрүктөр, переработкага жакшы түшө турган ошол слива, баягы каракаттар, ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Мына өзүңүздөр билесиздер, биздин алманы орустар, казактар тегиле тааныбай калды да. Барсаң эле киргизский яблоки дейткен дагы КамАЗ рядтын эң ошо акырына тургузуп коет экен. O жерден ептеп сатып келишеткен да балдарыбыз. Ошол Азербайжанда, Молдавияда, биздин эмеден Казакстандан барган алмалар, Өзбекстандан барган алмалар, олар бизге караганда эртера интенсивный садоводство деп коет. Бул тез түшүм берүүчү дарактарга өтүштүр дагы базарын жолго коюп алыптыр да. Эми силерге биз сунуштарыбыз азыр 3 түр алма. Birisi letni, ошону менен 4 түр болот. Анан 3 түр өрүк, 3 түр шабдалы, анан неменин да кайнолунда 2 сорту, сливанын дагы неме. Кокон гилесинин дагы 4 сортун эле сунуштаганы келдик. Ушуну жазып алсаңыздар, эртеге базарга барганда ушул именно ушул биз айткан алмаларды, биз айткан өрүктөрдү сурап, анан ошодон багбанчылык кыласыздар. Спесигин алып бересиз. Биринчи азыр алманыкы түзүлгөн, азыр калгандарыныкы мына министерство менен сүйлөшүп атат. Кудай кааласа, бир аздыр күндөрдө ошол өрүктөрдү да чыгып калат. Аны болсо мына биздин бирдиктүү мына Каракулжа багбандары деген бир группа түзөбүз. Ошол группада калган сөздөрдү сүйлөшөбүз. Азыр алманы жазып алыңыздар. Red Chief кызыл алмасы. Бул баягы 5 жылдыз Крипсон ошолордон эң баягы сортовой болуп чыкканы, Америкадан чыккан сорт Red Chief кызыл алма. 8,5 Red Chief алмасы. Red Chief. Анан сары алмага болсо Golden Delicious. Red Chief'ке бул опылитель болуп түшөт. Мисалыга 10 Golden Delicious отургузсаңыз, бир Red Chief кошуп кетесиз. Же наоборот. Ушул опылитель болот бири-бирине. Анан көк алмага Семерянканын ордуна биз азыр Гренни Смит деген алманы сунуштап атабыз. Эң жакшы, жатканы да жакшы, сатылышы да жакшы, орустар аябай жакшы көрүп жей турган алма. Ушул мен айтып аткан алмалар мына дүйнөлүк базарда бардыгы тааныйт да буну, ушул сортторду. Анан летний алма деп, мына августта буша турган алма бар, той топур башталганда. Галамаск деген алма. Буну да жазып коюңуздар. Огородко эгип койсоңуздар, беркилерге беркилер бышканга чейин буну сатып да окат кылып турасыздар. Анан туугандар, бул жерде азыр мына Нарынга, мына тоолуу райондорго, чоң алайларга биздин көчөттөрдү алып барып отургузуп атышат, өтө жакшы натыйжа берип атат ошол көчөттөр. Шудан мына азыр биз силерге сунуштап аткан бул 106-подвойдогу М106 деген подвой. Полукарлик болот. Мына аябай эме болгондо анан кийин эмеге коесуздар.
баягында. Bir terörçü koyasınlar, bayağı mömösü 100 kilodan aşıp ketken. Bolu karlık mı? Bolu karlık, o var. Allah kulağına söylüyor. Az süre bütsün ama. Любой жерге өсөт. Өсөт. Алып барып эге өтөт. Bunu polikarpik desele bir nazik bir nesi de ойлооңуздар. Бұл наоборот биздин алмаларга караганда живучий. Анан ачык эле айтып коелу туугандар. Мына көчөт алганыңарда барып, бул көчөттүн паспортун сурагыла, фитосанитариясын сурагыла, отургузулуп койгон сорт испытательный участогу болот ошол көчөт сатып аткан адамдардын. Барып, ушул алманы каерде өсөт, көрсөт балам дегиле. Мына быйыл канчанчы жыл болду? 2-нчи жыл болду. Канча мөмө алды? Канча кило мөмө берди? Деп ошону сурагыла. Буну өрүк сатып аткан болсо, өрүктү кургатылган кагы барбы? Канча 1 килосунан канча грамм эме түшөт экен? Өрүк түшөт экен деп сурагыла. Карагатты сатып аткан болсо 1 гектардан канча алат? 10 сотуктан канча алат? Баардыгын сурагыла. Ар бир көчөттүн өзүнүн родословнясы болот. Мына биз баягы асыл тукум мына аттар барбы? Малдар ошолордун родословнясы кандай болсо, көчөттүкү дагы ошондой родословнясы болот да. Ошон үчүн көчөт алып атканда эң биринчи багбанчылыктын 99% иши бул көчөт тандоо менен бүтөт да. Эгерде силер көчөттү начар тандап ала турган болсоңуздар, адам жакшы натыйжа бербейт. Эме бул жерге көчөттү мынтип отургузат, антип отургузат деп айтыштын кереги жок. Бардыгыбыз билебиз көчөт отургузганды. Силер бизге караганда жакшыраак отургузасыздар. Эми суроолорго өтөлү. Кандай суроолор бар? Силерди кызыктырган. Ошо полукайлык айтып аткан алмалар канча жылда түшүнгө кирет? 2-нчи жыл түшүнгө. Көчөтүн кайерден алабыз, ошо көчөт. Көчөт азыр түрет, мен силерге айтайын туугандар. Мына эмеде эски аэропортто жаңы бир ресторан курулду, Элдорадо. Ошол жерге тойго барсаңыздар керек. Ошонун эле жанында эски аэропорт. Западный жакта, Ишкебас. Ошонун жанында объезд жакта. Ошонун жанында чоң логистический борбор бар, ошол жерде сатышат. Былтырда ошол жерге келген. Былтырда ошол жерге, быйыл да ошол жерге келет. Эми турецкий көчөттөрдүн эмнеси жакшы, булар Европа менен кызматташтык кылышат. Булардын баягы олар алып келип аткан эки фирманы мен көрдүм. Бирөөсү Иргири менен, экинчиси Алматы менен. Экөөнү тең 100 жылдан ашык тарапы. Экөөнү. Ошол фирмаларды кынап келип атышат. Суроолор бериңиздер тууган. Айтып аткан сорттордун баардыгы суук жерлерге өсөбү? Суук жерлерге өсөт. Мына деңиз деңгээлинен бийиктикти ошол жерде сага эсептеп берет. 1700бү, 2500бү, же 3000 отургузасың, ошол жерде көчөттүн биркасы болот өзү. Ошол жерден окуп берет. Сен айтасың. Мына жерден өзүңдүн немеңи телефондо бар, билесиңби сакамет. Ошого түшүнүктүр, скриншот кылып апарып көрсөтөсүң. Мына, аке, менин көчөтүм мындай жерге отургузуш керек деп айтасың. Анан ошого жараса сага көчөт берет. Мисалы үчүн Алайкулдун көчөтүн кара сууга берип койбойт да. Ол жерде дагы жакшы компетентный, жакшы агроном балдар бар. Ошолор полностью силердин суроолоруңарга канааттандырууларды жооп беришет. Алып кыздар көчөттөр ушул өкмөттө өтүп атабыз жакын алып келеби? Биз айтып аткан көчөттөрдү Турциядан экспорт кылып алып келишет. Бул жерде өтүп атканы жокпу? Бул жерде өсүп атканы бар, бунун сорт испытательный өздөрүнүн участогу бар, отургузуп койгон. Ошол жерге апарып туруп көрсөт деп айтсаңар керек. Жөн эле баягы көчөттү көрүп эле алып келе бербеңиздер. Көрсөт дегиле. Каерде өсүп атат? Кандай натыйжа болуп атат? Ноуда сүрүшү кандай болуп атат мунун? Ошолорду бардык. Мына мисалы үчүн былтыр алып келген көчөт быйыл уже барсаңыздар, эгерде эгилип турган болсо, баягы жерде агрономдор билет, плодовые почки болот. Эгерде аннык ошол реестрде жазылгандай көчөт боло турган болсо, ада баягы мөмөнүн бүчүрлөрү болот. Ону агрономдор дароо эле окуп алат. Мисалы үчүн мен окуп алам. Барып. Таштактуу жерлерде өсөбү? Таштактуу жерлерге туугандар алманы да башка нерсени отургузуп атканда бул жагы бир кылып, түйүн дагы бир кылып туруп, куб казасыңар дагы жерде эле берип туруп, ташын алып таштап туруп, адан кийин баягы кара топурактын только 10 сантиметр бетин алып келесиңер дагы ошол жерде топуракка аралаштырып туруп анан отургузасыздар. Биринчи жылы эч кандай жер семирткич бербейсиздер алмага. Биринчи жылы ол формировация этип, өзүнүн азыгы өзүнө жетет. Кичине балага силер
Bağımda devzira menен аш бергенде боласың. Азот, базот bir нәрсе сал берсеңер. Түшүнүңөр, Еш нәрсе бербесиң. Су бересиң. Иә. Суару су. Мынау жалбырак, мындай су жакшы бергенде жалбырак мисалы үчүн 45 градустан мындай көтөрүп турат да. Эгерде су ичкиси келгенде уже баягы түшөт. Жалбыракты карап эле бере бересиң. Су ичкиси келгенде уже шалпыя. Су ичилгенде кайра 45 градус көтөрүлүп калат. Көзүңүз менен көрөсүз сону. Көчөттүн баалары, алмалары 200 сом. Өрүктөрү 200 сом, шапталылары 250. Эң кымбаты жаңгал 300 сом. Азыр эми мына энем силерге бираз мына интенсивный садоводство боюнча бираз маалымат берип, ошону кун коюп алабыз. Ассаламу алейкум, Каракулжа району тургундары. Ассаламу алейкум, достордар. Биз бүгүн айыл чарба тармагы кайсыл бүгүнкү күндө абалда турат, баарыбыз жакшы билебиз. Бүгүнкү күндө айыл чарба тармагы биз жанагы эски технологиянын негизинде бүгүндө бизде көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Биз сырткы экспортко чыга албайбыз да. Сырткы экспорттон сырткары биздин ички потребность, ички өзүнүн керектүүчү бул азык эмелер дагы, потребностьтер дагы толуп албайт да. Себеби бүгүнкү күндө биздин айыл чарба тармагындагы дыйкан чарбасы бүгүн биздик баягы критический деп койсо да болот. Бул ата мындай оор бир абалда турат да. Анан бүгүн дүйнө жүзү эл аралык деңгээлдеги стандарттарга чыгып, бүгүн дүйнө жүзү жаңы технологияга, анан жаңы инновацияга өтүп кетишти. Бизде ошондой маселе турат. Биз эски технологиядан калабызбы же биз дагы жаңыланып өтөбүзбү деген. Бизде да айыл чарба тармагында жаңы инновация керек, башкача айтканда жаңы прогресс керек да. Прогрессти биз кантип түзөбүз? Биз прогресс түзүш үчүн биз дагы ошол башка мамлекеттерден атайын технологияларды ошол үйрөнүп, ошол тармактарды элге жайылтуу деген максат коюш керек. Приоритеттүү тармак катарында эми ошол айыл чарба тармагында кайсынысы жакшы болсо, ошол тармакты стандартташыбыз керек да. Ошонун эсебинен биз өзүбүз 2014 жылдан баштап Европа мамлекеттерин түрө кыдырып, ошол жактагы технологияларды көрүп, бизде ошол кызыгуу багбанчылыкка болуп калды. Ошол багбанчылык тармагын биз ошол жактан көрүп, карап, мындайча айтканда көзүбүз менен ал жерге күбө болуп, анан ошол тармакты биз Кыргызстанга жайылтуу деген максатта биз 2018 жылы иш баштаганбыз. Ошонун негизинде 2019 жылы биз Бурбаразия багбандар биримдиги деген атайын ассоциация түзгөнбүз. Биздин максатыбыз информационный, башкача айтканда маалымат берүүчү жана консультативный характер, башкача айтканда кеңеш берүүчү атайын ошондой биз бирикме түзгөнбүз. Бул жерде бүгүнкү күндө бизде 20 миңден 30 миңге жакын мүчөлөрүбүз бар. Айрымдарыңыздар биздин социалдык түйүндөрдө ал жерде болсоңуздар керек. Биз ошол жерде атайын маалыматтарды жана ошол жааттагы кеңештерди берип турабыз да. Биз бул тармакты элге жайылтардан мурун, элдерге ушул тармакты көрсөтөрдөн мурун биз өзүбүз атайын сорт-испытательный станция катарында, эксперимент катарында мына Өзгөн районунда бак тигип көргөнбүз. 2017 тиккен бактарыбыз 2018 дагы түшүм берди, 2019 биз рынокко чыктык да. Мен сырткы экспорт айтпай эле коеюн, биз базар өзүбүздүн ички рынокко чыктык. Себеби бул жерде ошол тармактардын чындыгында эле бул рентабелдүүлүгү жогору болуп, элдерге сапаты да жакшы болуп, ошол элдерге ушул тармак керек экенин билип, ошону биз таркатуу максатында жүрөбүз да. Бул интенсивный технология, бул башкача айтканда тез түшүмгө кирип, тез кароо ыкмасы оңой болгон үчүн ошол тармакты бул бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө алдыбызга приоритет катарында койдук дагы, ошол тармакты биз элге жайылтып атабыз да. Бул интенсивдүү технологиянын эски традиционный же башкача айтканда отечественный технологиядан айырмасы бул гектарына батуусу көбүрөөк, совместимость. Ошондо эски технологияныкы бул азыраак болот. Мунуку кароо ыкмасы оңой, анан түшүмдүүлүгү жогору. Буларда интенсивный садоводство экиге бөлүнөт. Карликовый, полукарликовый подвойдо турат тамырда. Карликовый подвойлор орто эсеп менен 45 тоннадан 150 тоннага чейин түшүм берет. Биздин ошондо орто эсеп менен 70-80 тонна гектардан түшүм берет. Полукарликтер бул өзүнүн түшүмдүүлүгү бир аз кечирээк болот. Алардыкы дагы ошондой бир 45 тоннадан 80 тоннага чейин түшүм берет. Бул жерде ошол технологиянын айырмасы, булар эми жана Абдулташевич дагы айтып кетти. Булар өзгөчө дүйнө жүзү тааныган сорттор. Атайын бул
чоң технология негизинде атайын бир илим техника негизинде көчөттөр өнөт. Бүгүнкү күндө бул башка мамлекеттерде биздин мамлекеттен айырмасы биотехнология деген тармак өнүп өсүп кеткен. Ошо биотехнология негизинде көчөттөр атайын ушул түшүмдүү, анан ошо сортту аныктоо менен атайын сорттор бизге келип атат да, көчөт болуп. Ошол тармактын негизинде биз ошол интенсивдүү технологияда багбанчылыкты сунуштап келе жатабыз да. Бүгүн дүйнө жүзү тааныган 1000ден ашык сорттор бар. Ошонун ичинде бул баягы дүйнө жүзүндөгү рестр деп коет, атайын каттоодон өткөн дүйнө жүзүнө таанымал сорттор. Ал жерде мына биздин постССР мамлекеттин ичиндеги сорттор кирген эмес тилекке каршы. Мына дүйнө жүзүнө сиздер именно мына экспорт жагында же бизнес соода жагында жүргөндөр болсо муну жакшы билет. Биздин алмаларды Россия мамлекетине дагы киргенде аябай көп бир тоскоолдуктар болот. Андан сырткары биз дүйнө жүзүнө алма чыгара албайбыз. Биздин алмалардын бул өзүнүн аныкталуучу документтери жок, паспорттары биринчиден, экинчиден сертификаттары жок. Бүгүнкү күндө тилекке каршы бизде биотехнология өнүкпөгөнүнө байланыштуу биз ошол именно көчөттөргө сырткы импортко муктаж болуп атабыз. Бүгүнкү күндө көчөттөр сырттан келип атат. Көчөттөр каяктан келет? Турция мамлекетинен келип атат, Европа мамлекеттеринен келип атат. Ошонун негизинде мына Абдул Ташевич атайын демилге көтөрүп, бул кыргыз элине кичине болсо дагы өзүнүн салымын кошуп, экономикасын көтөрүүнүн салымын кошоюн деп Кыргызстанды түрө көтөрүп, региондорду түрө көтөрүп, атайын ушул багбанчылык боюнча маалымат берип атат. Ушул багбанчылык боюнча жок дегенде элдин баягы потенциалын көтөрүп, социалдык абалды жакшыртып, кичине болсо дагы ушул жак боюнча өнүгүү өсүү жолуна чыгайлы деген максатта да. Анан эми биз дагы сиздерди ушул Абдул Ташевич катарында эле ушул жаатка, ушул тармакка чакырып кетет элек. Бул тармактын жакшысы келечекте бул чоң тармак. Кыргызстан 60-65% бул агрардык мамлекет болгондон кийин бизде дагы жаңылануу ушул прогрессин өтүшүбүз керек. Биз сиздерге ушуга альтернатива катарында ушул интенсивдүү технологияда багбанчылыкты сунуштайт элек. Рахмат. Суроо барбы да? Суроо болсо бергиле. Беребиз. Тамырлар боюнча. Туруп айткойчу. Жеринде өстүрүп атасыздар. Туруп туруп атасың. Не болду? Сизди уктум. Өзгөн районунун Сизди уктум. Өзгөн районунун Жаза өкмөтүнүн Карадыйкан деген айылында, мурунку Ичокадан айылында. Канча гектар ошол? Ал жерде менде 1,5 гектар жерде бак турат. Бүгүн сиздер угуп аткан алма көчөттөрү, мына кокон гиляс көчөттөрү, өрүк көчөттөрү, шабдалы көчөттөрү, гиляс көчөттөрү, анан павлония деген дарактарды мен атайын сортосыптайтын станция катарында анан ошол жерге образцовый бак кылып койгонмун. Менин максатым ошол жерге элдерди көрсөтүп, үйрөтүп, ошол тармакка элди тартуу болуп саналат. Ошонун эсебинен аздан болсо да ошол жерге бак тигип койгонбуз. Барып көрсөңүздөр болот. Радикалдагы текстики да? Меники. Канча жыл болду ошол бакта? 2017. Түшүндүрө баштадым. Быйыл 40 сотик жеринен ошол жерде 40 сотик жерде алма бак бар эле, быйыл 10 тонна түшүм алдым. 2 жылда. Кайра болду айтып. Болу карликми, карлик болсо? Ал жерде карлик дагы бар, полукарлик дагы бар. В основном карлик. Бул турсаңыздар кайра болду айтат. Канча соттон канча алган маани бербей калдыңар. Оңдоп айтыңыздар. 40 сотиктен Биз 38 сотик жерден быйыл 2019 жылы 2017 апрель айында тигилген. 2017 апрель айында 1 жылдык чырпык катарында тигилген, биз сөзүн айтканда. 2019 жылы быйыл 7 тоннадан 10 тоннага чейин түшүм алдык. Бүгүнкү күндө акча кирешебиз 380 миң болду. Дагы түшүмдөр турат, сатканда дагы толук аныкталган. канчадан саттыңыз ошону айтып коюңузчу. Мисалы ушул жакшы суроо болду. Биздин эски технологиядагы алмалардын мисалы мына Семирянка, Приваскова, Золотой Гриль, Жанатан деген алмалар бүгүнкү күндө базарда сатылып атканы биздики ушу күз айында алма пышып баштайт, баарыңыздарга маалым. Ошондо бизде 6 сомдон 20 сомго чейин көтөрүлөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүн 56 сомго чыкты. Биз базар өзүбүз ошол полебизden, өзүбүздүн эмебизден 38 сомдон сатып баштаганбыз, 100 сомго чейин бүгүн сатып атабыз. Булар биздин алмаларга караганда баалары кымбат болот. Менде дагы суроо бар. Көчөттөр болсун, араздары канча болуш керек? Анан экинчиси мына биз калдыктаган тутаган үйдө жарлыган Бул жерде сиз суроону туруп койдуңуз. Интенсивдүү технологиянын эски технологиядан айырмасы кандай деген маселе болуп атат. Бул жерде эски технологияда алмалар өзүңүздөргө жалпыга маалым
4-4, 6-6, 8-8 же 10-10 болуп тигилет схема посадки деп коет. Булардын айырмачылыгы албактардан. Bunun ayırmaçılığı подвойный тамыры карлик полукарликке зависимо 0,70 сантиметрден башталып 2 метрге чейин болот. Бул жагы сиздин иштеткен техникаңызга анан шаймандаңызга жараша болот. 2 метрден 4 метрге чейин калынат. Ошондо орто эсеп менен карлик көчөттөр гектарына 3000 түп батат. Полукарликтер 2400 1200 бирот асан, абла 1700. Алар бул жагы 2,5 болот, бул жагы ошо техникага зависимо. Чыгарган көчөттөрдү Кудай кааласа өзүбүздө ошол Өзбекстандын көчөтүнүн баасында чыгарабыз деп максат кылып атабыз. Ошого жаба тырмак 75 сомдон которуп бересиздер. Сертификат аласыңар, кайрадан 3 жылдан кийин ошого бирден көчөт аласыңар, обратно. Мен түрктөргө барып келгениме мына бир ай болуп калды. Мен түрктөрдүн өзүнө суроо бердим ушуну. Павлония дарак көрбөй атамбы? Турцияда Павлония дарак не килбейт экен десем, бул деди азыкты шундай талап кылат экен деди, жерди шоруп коет экен деди күчүн. Ошон үчүн биз отургузбайбыз. Эгер деди 100 жыл жер керек эмес болсо деди, бир кокту колот же бир көчкү түшкөн жер болсо барып эгип коет экен деди. Тугандар, эми бул ысык жактын дарагы да булчу. Ошо Малайзия, ошактыкы дейт. Эми бул баткен эле туура келбесе, ого төмөй менен биз жакта мен өзүм айылга жаңарга, жорга эктим эле капкара эле түшүп калды. Жылыңыза бир суу курган эле. Малинаныкы ремонтатный малина бар экен. Ошол каттык болот эмес. Транспортировкага жакшы. Эгерде неме болсо, азыр биз бул жерде бардыгыбыз группа түзөбүз. Ошол жерде анан кийин талкуу жүрөт. Азыр бул жерде мына биздин негизги максатыбыз мына багбандардын башын бириктириш. Лейлекте бириктирдик. Бир группа толуп, азыр экинчи группага кетти да. 255 багбан биригип туруп, анан экинчи группа түзүп баштадык. Чоңалайда дагы ошондой болду. Тоом оюнда, Ноокатта бириктирип эле келе атабыз. Эгерде силердин баардыгыңардын башыңар бирге турган болсо, силерди эч ким алдап кете албайт да. Көчөт алып атканда дагы ушар болосуңар, башкасында дагы аяр болосуңар, бар жокту бириктирип, мына жааматка кошуп кетебиз да силерди. Ошо жааматтан анан кийин обсуждение болот, араңардан бир мындай билимдүүлөр чыгат, араңардан бир пулдуулар чыгат. Турцияга өзүңөр барасыңар, мен ошол фирмалардын адресин берем. Мына алар алып келип үстүнө $1 койсо, 40 000 көчөттөн 40 000 $, эконом болот айылга туруп. $40 000 мен отургузуп аласыңар, же кошуп аласыңар. Муну баардыгы жааматташтык иш менен болот да. Суроо. Азыркы былтырда ушундай толо эле болгон Павлония жөнүндө. Аябай мактап, 900 жылда 6 метр, 7 метр. Ооба, жакшы өсөт. Алып келдик. Алып келдик. Ошол жерде экенбиз. Өткөнү жакшы көрүнбөйт, ошо айткандек өтпөйт. Анан азыркы жака туруп, каратыйканды биз жүрүп, бирок барып көргөн жокпуз. Азыр айткан көчөттөрдү мен эккенмин да. Бирок азыр айтканда бир күнөбүз боюнча калат, азыр сырттан келген эмес. Карасында багы келип күтөм сапар бар эле го. Ошол жерде сиздерге окшогон учурун агрономду алып келип окутуп, еттирген бизге. Толук карлик 3 жылдан ишиге кирет деген, карлик эккенден кийинки жылы ишиге кирет деген да. Анан ошолор ушундай жакшы деген айылга барып окутуп, анан мен алып келип кеткенмин. Канчадан? 81 жылы 34 кеттим, кийин 84 кеттим. Алды быйыл жазга 5-жыл. Жарымы 4-жыл болду деп жазга чыкты. Түшүм жок. Түшүм ол 2 жыл алды. 2 жыл. Onun айтысында 3-жыл маскын түшүм кирет деген. Апылитиден койгонсуздар? Апылитид. Чаңдатчу. 4 сот бергендар. Атайын Алексеевка, Голдушев, Далзагирин, Симиренко, мында 4 сот берген. Өсүшүндө айып жок. Азыр билекте болду. Онда өсүшүндө чоң болсо билекте болуп турган болсо, онда сизге интенсивный эмес экен. Ону традиционный көчөт экен. Ол 4 жыл мурда болду экен. Анан былтыры дагы келип ушундай сиздер карасыздар. Сиздерге кишилерге окуп кетти ушу балдар. Бирок былтыркылардын айтуусунда карлик алып келген, сакатлы Болкара. жакшы. Сиз карликтерди билет? Болкара.
ekkan жылы гүлдөрүн деп айтышты. Түшүндүрмөй болгон эмес, бирок мен мына Карадиканга 2 жолу барып, жолдон айтып баса өтүндө көрүп келейин деп. Барып керек эле. Кызыктым эле. Анада айткан полукалин канча түзөтүлдү 2 жыл 3 жылда келет. Мен сіздерге азыр сіз айтқан сұрағыңызға жооп берип коеюн. Бұл традиционный технологиядағы бактар, бұл жанагындай высокорослый, среднерослый, анан низкорослый деп үчкө бөлүнөт. Аларда деле карлик, полукарлик, анан высокорослый деген понятие бар. Алардын тамыры, мисалы, вертикальный подвой, горизонтальный подвой, то есть жердин астына да кирет, жердин мындай боковой частина да кетет да. А бұл интенсивныйдың айырмасы ал көчөттөрдөн. Булардын поверхностный подвой деп коет, жердин үстүн катмарында 60-70 см жерде гана жайгашат. Ошо жерге жайгашкандан кийин бул тамырлабайт дальше. Ошон үчүн баягы мүмкүндө өзүңүздөргө маалым болгондой үлүс жерлерге багбанчылык тиккени, багбанчылык кылганы мына уруксат берилет мыйзам боюнча. Ошо мыйзамдын биз ошо 1-2 окууда каралып атканда айрым жерлерде биз доработкага жардам бергенбиз. Интенсивдүү технологиядагы багбанчылык жердин структурасын кыртышын бузбайт. Наоборот, бонитетин жогорулатат. А сиздер айтып аткан традиционный бактар бул жерди баягы канчалык тамырлаган дарак бул жерди кысат да. Ошо нерседен жердин күчү алсыз болуп калат да. А бул дарактар ошол мен айтып аткан 60-70 гана сантиметр жерде жайгашкан үчүн бул жердин структурасын бузбайт. Ошол нерседен бул любой эле даракта, мисалы дарактын физиологиясы, анатомиясына деле түшүнүк мынандай да. Биринчи дарак тамырга иштейт, тамыр анан кайра үстүгө иштейт да. Ошо тамыры мунун кыска болгон үчүн, ошо мунун не только үстү, асты да кыска да. Асты кыска болгон үчүн дарак тамыры бат 1 жыл өзүнө адаптацияланат да, 2 жыл уже түшүн байлап баштайт. Ал сиз айтып аткан көчөттөр ал башка традиционный экен. Дагы 1-2 жыл күтөбүз келет. О, арка жактан бир кыздар сурап атат, ошо кыздардын суроосуна келе кой, айтып. Катара. Азыр Кыргызстан боюнча Агроинвест Азияда ошолордун көчөтү эң жакшы чыгып атат. Алардын адреси Ишкебанда Эльдорадо деген ресторан курулган. Ошол ресторанын жанында логистический центр бар. Ошол жерден сурасаңыздар, февралдын 20-нан баштайт. Эльдорадо Гранд деген ресторан. Логистический центр бар ошол жерде. Бұл логистический центрді мындай деп сүресің. Баяғы Искандер Матраимов бар ғой, ошондун Исмаилов Мирлан деген баласы курган. Ошол немеден кредит алып, ошол жерге куруп, Турциядан башка бирөөлөр алып келип атат. Ошолор булар 200 сом сатып аткан көчөттөрдү ошолор 350ден сатып атышат да Бишкектен. Бети кызарбай. Бул арзан берип атат да, ошо ээлеп, бул өзү бала багбанчылыкка кызыккан бала экен да, ошо жайып атат элге. Кичине эле коюп, бирок берип атат да. Ошол. Күтүп сурасаңар баардыгы тамам. Телефон номерин айтып коюң. Мен Эргеш Алтынбек 0773 01 01 12. Алтынбек жакыныраак келип түшкөндө байланыштырышып келеби. Туугандар, анан мына Алтынбек Эргешевдин номерин жазып алыңыздар. Эгерде силер баягында бир 5 гектар, 10 гектар бак коем десеңиздер, бул жигиттин өзүнүн программасы бар. Ошол программага отургузуп берсе багыңарды, ал сөзсүз ийгилик болот. Бул өзү практик окуган, Европага барып окуп келген, бул бар жок түшүнөт. 0773 01 01 12. Айтып беребиз. Балам меники 10 сотиксе 10. Бирок бардыгы арткы эле окшош болот. Бирдей мөмө, бирдей караш, бардыгы окшош болот. И сатканда дагы бирдей сатасыңар. Мына ички баягы өзүбүздүн мына немени пайдалана албай атабыз да бизчи. Кирип эле о жерде бир торпок ойын алып жатат, башка пайдасы жок. О торпокту басып байлап наракка. Ошол жерди тептирип балага. Мына программаны алып туруп иштеп койсок, өзбектөр мына жаныбыздагы 1 сотиктен $3000 пайда көрөт экен. 1 сотик жеринен ошол жерге анжир эгип алып. Биз болсо таяк талаларыбыз турат, ояка чыксак шамал аркырап турат жерлерибизде. Кылайын дегенде эч нерсе таппай калабыз. Онун баардыгын чоңдор чөп кана кылып алган. Туугандар, эми ошолорду токтотушубуз керек эми. Айтып деп, анда түшүндүрүп, аны да кызыктырып, чөбүңө мынанча чыгарып беребиз, сен чоң алып аласың, биз жер, бул жерди биз алма бак кылайлы дейли. Туруп,
Ошондой мал келди эми. Geldik ders boyunca Muhammed'e koysanız çıkan kalaş. Кесиш койчу. Бұл интенсивті технологияда бақ, бұл системалық бақ деп айтылады. То есть бұл бақты атайын умный сад деген айрым түсінсеңіздер керек, ақылды бақ қылыш керек та, бұл атайын система отырыш керек. Жылына 4 жол кесіледі. Башқа бақтарда жылына 1 жолы формировочный обрезка болса, бұларда жылына 4 жолы кесіледі. Бұның бірінші кесілуі азыр декабрьдің 20-сынан январьдың 20-сынан февральдың 15-іне чейин атқарылады. Бұл формировочный обрезка деп коет. Анан жай айында, май айында, июнь айында бұл жанагындай зеленый обрезка деп коет. Атайын зеленый вегетативдүү чыккан бутактарын кесип туруш керек. Биздин сөзүн айтканда эркектеп кеткен бутактарын. Андан кийин санитарный обрезка деген бар. Андан кийин бул сорниковый обрезка деген бар. Бунун өзүнүн программасы бар. Сиздер ушу калсаңыздар, биз колдон келишинче жардам беребиз. Азыр Алтынбектин багында балдар иштеп атат да, эгерде эртең барып көрсө болобу. Эртеге барсаңыздар, ошол балдар көрсөтүп берет. Именно карлиги барлар баргыла, эме ала турган болсо, ошол балдар келип жакшылап кылып кесип бере турган болсо, аке сиздин да багыңызды түшүмгө киргизе коет эле. Баргыла, чогулуп алып, укамдын номерин алып алып баргыла. Бул деген практик, теоретик да, бул сүйлөгөн дагы сөздүн угуп атасыздарбы? Практикасы дагы бар, теориясы дагы бар. Бул окуган бала. Бунун мына ушунун жанындагы 5 гектарлап, 4 гектарлап, 3 гектарлап отургузган бактар мына 38 сотиктин немесин бере албады да. Алмасын. Ата бул менен тең отургузган бактар бар да. Бул программага түшүрүш керек да. Буну бакты толук мисалы түшүнүш үчүн буну окуш керек. Мына азыр мен ошол немеге ошол түрктөрдүн чакыруусу менен барып сөзланды, ошол жерде баян кылып айтып келип бердим. Измир деген шаарда ошол жерде түрк элдеринин айыл чарба симпозиуму болду. Ошол жерге барганда анан ошол жерде мага суроо берди да. Ошол жердин немеси ректору Кыргызстанда айыл чарба ушунчалык өнүгүп кеткенби деди. Жок, бизде кыйынчылык болуп атат. Демек аракет кылып атабыз, силерден үйрөнөбүз десек. Түрк немеден казактардан бир 500 бала жүрөт. Өзбектерден бир 1000ден ашык. Согуш болуп аткан Сириядан 200 бала окуйт экен, Кыргызстандан 4 бала бар экен. Анан ошол айтты да, балдарды жөнөт деди. Мен окутайын балдарды. Андан мен айттым, канча менен окутасыз? Ошол башталган 5 жыл окуусу канча менен бүтөтсөм $25,000 кетет деди. Биздикилер көтөрбөйт ону дедим. Десем, силерге деди скидка кылып деди бир 20 бала окутуп берейин деди $10,000. 5 жыл. 5 жылга $10,000. Дароо бербей, бөлүп берет да. Ошого менин номеримди жазгыла, эгерде балдарды окууга кетиребиз десек, ошол жака барып келген бала биздин көзүбүздү ачат эле да. Ошол жерде окуп келген бала көчөттүн эмне экенин бизге түшүндүрөт эле дагы. Бизде кадры решает все деп Сталин айткан да. Кадр жок болуп атат биздечи. Интенсивный садоводство боюнча көзгө сүртөр мына бар. Ысык көлдө бир Азамат Касеев деген бар. Анан Азамат Мукашев деген бар. Анан кийин Түркияда баягы менин чоң группам бар да, Telegram группам. Ошондо 7000ден ашык багбан бар. Ошону башкарып аткан бир Жаанбаев Меделбек деген бала бар. Башка эч ким жок экен. Анча убакыт окуп. 5 жыл окуйсуз. Geçeceğiz. Öğrenirseniz мен номеримди жазгыла 0550 20 0007 меники. Ушуга жазып койгула, мени WhatsApp группага кошуп кой деп жазгыла, мен силерди группага кошуп коеюн. Biz şu göçetleri жақсы егеміз өстүрөбүз атабыз. Ал жерде бул өсүмдүк болгондон кийин зыянкечтери болот. Химический защита растения боюнча биз иштеген болбойт. Себеби опыление бийик өскөн дарактарда опыление опрыскивание болбойт. Ушул боюнча кичине маалымат берсеңиздер. Болбосо районго бир кичине неме ачып, сезонда бул гүлдөгөндөн кийин да иштетиш керек болот. Азыр мына биофабриканын өкүлү бар экен бул жерде. Биофабриканын. Мына мамлекеттик органикалык департаменттин эмеси жок экен. Ошол киши келиш керек эле. Мына оштукун чакырдык эле, ол немеден жолдон
Бишкектен чыккан экен, машинасы жакшы жүрбөй келе албай калды. Ошол келин раса сону түшүндүрүп берди эле, бирок мен ага айттым. Кел дедим, ар бир айылга бар дедим. Булардан азыр 2 препарат бар да, бирөөсү биялигин, экинчиси трихотельман. Бул экөө тең органика. Анан булардын бир Алла Таала берген ушундай 4 шымыны бар экен. Бизге белгисиз жана белгилүү 800дөн ашык зыянкечтердин тукумдарын өзүн жейлеген жок болот экен да бул. Алла Таала ушуну берген экен. Анан бул жагынан мен там бердим да. Мына жапай алмаларды эч ким жебейт, эшектер жебейт, биз деле тийбейт. Ого, эч ким жер семенчкичтерге салбайт, өсө берет да. Курт деле түшпөйт. Биз кечке тытынып болмастан азот берип аткан, карбамид себип аткан, андагы болгон карата берип аткан бизгилер ушу курттай берет да. Буну атайын бирөө курттатып атат деп жүрөм да менчи. Ошол баягы дары-пары саткандардын бул бир немеси да, бизнеси. Ошон үчүн туугандар. Мына bir гектар жерге зыянкеч жеткизип бере алат экен да. Ошон үчүн теректерди алдылар. Каратал, чынар, бака терек, мырза терек баардыгын жок кылыш керек экен. Түркияда бак эгилген жерден 20 километр наракта эгилгенге уруксат берилген, болбосо жок экен. Түркияда ошонун баардыгын жок кылышыптыр дагы, баардыгы арчак өтүп кетти. Ойнойга. Ошон үчүн туугандар, мына буну сорный деп коет да. Бул каражыгачына баардыгы ошол зыянкечтердин ясылсы экен. Ошол жерде чоңоюп алыштыр, анан мөмөлүү даракка секирет экен да булар. Ошону туугандар санитария, мына Мирзоев президент Өзбекстандын буйрук бериптир, фарман чыгарыптыр. Бирөөнүн үйүндө ошондой зыянкеч бере турган эме болбосун. Буну аныктап профессорлор эме кылып берген экен. Азыр чекеден кесип эле мен кестим деп чоңдорго отчет берип атыптыр ошо. Махалла комитеттери бар. Кесип жок болду деп. Ошондой туугандар. Суроолор. Суроо. Бериңиздер суроолор. Bizde rayonda ben murun emetkende şu rayonda жүргөндө bizde эме колдон азот деген колдонбочу да элдерчи. Мен азыр ушто 1,5 гектар жер иштетем да. Ачыгыл айтып коеюн, ал жерге эчтемке эксең азот менен ачыгына селекциясы өспөйт. Эчтемке өспөйт ал жергечи. Анан ошол жерде мен ошол өзбектер пахта эгет дагы, мисалы үчүн быйыл пахтасына бир дары берсе, кайра башка эме өсө берет экен, ошол дарынын ичинен башка бир курт өсө берет экен да. Бул Кытайлардын эмеси экен. Буну өзбектер өздөрү айтып отурат да. Бир дары эксе, башкача бир курт чыгат экен. Ага дагы кайра Кытай бир эмесин алып келип коет экен. Мына ошого каршы деп. Мынанда айланып отуруп. Пахта эме пахтадан түшүп бир бул көрүшү өтө начар болуп атат да. Азыр элдердигичи. Азыр биздин советке да мен өзүм ачылып калды. Ушу азот, мочевина, ошондорду алып келип уже элдер пайдалана баштаптыр да. Ошо тууралуу айтып койсоңуз, ошону колдонбош үчүн азыр мына мен өзү дыйкан деле эмесмин, мен өзү коммерсантмын. Бирок үйүмдө 11 бука багам. 11 буканын чыккан тезек эмесин эле сөл жылан багып атам азырчы. Былтыры сөл жылан багып мен бир эле өзүм жегенге помидор эктим да. Ал жерде өзү помидор деле болбойт. Баягы эме жей берип, мачавына жей берип, ал жерге эчтемке деле өспөгөн эмеге ошо сөл жыландан ичине кошуп эме биогумустан коштуруп помидор эктип бере, помидор мындай болду, ачык эле сөздө. Чоң болду. Эмеси аябай бийик болду. Бизде элди ойготуш керек болуп атат да. Мен өзү коммерсант кылам. Малды бакканда эрте менен карайм, кечкурун карайм. А мен өзүм коммерция кылам. Турцияга барам, ар жерге барам, ушу товар алып келип. Нурланбек Сатыбеков өзүңөрдүн кулунуңа мени дайыма финансовый и морально поддерживает. Азыр мен Актилекте үйүм бар, 3 жылгам 2 этаж. Ошол жерде мен бука багам. Актилекте жалгыз мен балгам. Канчы сасып атат деп атат. Мен азыр ошо үйүмдү сатып, бир фермерский хозяйство эме салайын деп атам да. Мына мен өзбектердин арасына барып жашасаң билет экенсиң, олордун немесинчи. 3 сотук, 4 сотук жеринде мал багышат. Кышындасы мал багат, жазындасы дыйканчылык кылат. Көп болсо 1 гектар же 1 гектарга жетпеген жери бар. Ошону менен целый год тиргилик кылышат. Тиргилиги нормально. А бизде мисалы үчүн тоо тарапка барсаң, элдер укуктайт, ачык эле сөз. Азыр мен ал эмеден бир 30 сотик, калинден 30 сотик жер алып, картошка эгип көргөн болдум. Картошкасы болбойт экен да. Ошо менин бир тууган кайнагамдын картошкасын ошол жерге алып барып, Кудай буйрса, мына
биогумузда мен карточка келгем. Ошол жерде бир результат көрсөтүш керек болуп атат да. Бир мына мамлекет менен биргелештирип бир гектарбы же бир 50 сотикпи жер алып, ошол жерге мына интенсивный садоводство дейбиз. Интенсивный садоводство бизге только мына эме жакка эмедет. Мен мына интернеттен окуп отурам бир 3 жылдан бери ушуну. Бизде только мына карабулжа өрөөнү менен мына жамталап койгон. Ачык эле сөз да. Анан горный садоводство деп, интенсивный садоводство деп көрдү. Анан эмеге болбойт, ачык эле сөз. Мен машин көрбөдүм да, ушуну изилдеп отурмун. Ошон үчүн мамлекет менен мына чогуу иштеш керек болот. Анан кийин биздин районго мына мен мал базарда жүрөм, мына көңүл жүрөсүң, ара мен да мал базарда жүрөм. Бизге кандай десем, ошо малды багуу боюнча элдерди үйрөтүш керек болот да. Биз ушу таң калабыз да. 35 миңге 1 жылдык торпо, 1,5 жылдык торпо күзүндө алып барып туруп сатабыз. Ошону өзбектер алып туруп 80 миң сомго сатат. 3,5 бай 4 ай багат да 80 миң сомго сатат. Мен ушу ыйлаганым даяр кылып туруп малды алып барып берет. Надепчи. Ошону өзбектер алып багат. Ар бир өзбектин үйүндө бар ошону. Биз дагы ушу тирикlik кылышты кичине үйрөнүшүбүз керек да. Андар ачык эле сөз. Эң биринчи бул жерде мына Нурланбек туура айтып кетти. Биз мына комбикорм жасашты үйрөнүшүбүз керек да. Сбалансированный корм для скота. Мунун ким үйрөтөт? Мына адистер бар. Булар комбикорм эмне, составы эмне, канча туз болуш керек, канча кальций болуш керек, баардыгын билет. Ушуларды силер иштетпей жатсыңар да. Жөн эле бага кара чөпкө коюп коюп, анан кийин жем чыптатып коесуңар, ону менен мал өспөйт. Ону малдагы баягы чайнаган сайын энергиясы кетет. Ошого бир экструдер эмне? Мына бир айга бир экструдер алып келип койсоңор, ошол чөптү дагы, маканы дагы, будайды дагы, арпаны дагы баары бедесине берип, баардыгын баягы балдардын кукурузасы барбы? Кукурузадай кылып чыгарып берип коет да. Аны мал кайтарбай атам экен да. Багыны жейди экен бул, гапшабай экен. Айткандай теманы азыр өзгөртүрөмүн. Азыр мен бул Россиядан, Кавказдан, Литва, Латвия, ошо Белоруссия, Украинадан 7 түр чөп иштетип атканын көрүп, ошолор менен тыгыз сүйлөшүп, неме кылып атам, Rumix деген чөп чыгарган экен. Rumix. Шпинат утёуша деп коет экен. Жазып алгыла, кийин интернеттен карап койсоң. Шпинат утёуша, утёуш деген окумуштуу болгон экен, ошонун чөптүн аты Rumix. Rumix чөбү 1 гектардан сугат жери боло турган болсо 7 жолу орулуп алат экен да 350 тонна сенаж берет экен. Зеленка. Элестеткиле 350 тонна. Бедеден бул не? 20 эсе неме ашып турат да. Анан амарант деген бар экен, кормовой амаранттын атаман деген сорту чыгыптыр. Ошону азыр эмелер белорустар и анан Пензенский область аябай жакшы пайдаланып атыптыр. Булардын баардыгы мен айтып аткан чөптөр малга. Анан белый люпин деген бар экен. Сүттүүлүктү ашырат экен да. Кадимкидей баягы сындырганда ак бир нерсе чыгып кете турган бир сасык чөп барбы? Ол да ошондой экен, сүттүүлүктү ашырат экен. Белый люпин деген. Анан сорго деген чөп бар экен. Бул суданская травадан гибрид экен. Бул да жакшы экен. Анан ого караганда соргосу жакшыраак болуп атат. Бак суданская травасы. Суданская трава Судан мамлекетинде өстүрүлгөн экен. Бул малга берет экен, адамдар өзү ун кылып жейт экен. Биз будайды кандай ун кылып тартып алып жесек, алар да ошону будайдай кылып пайдаланат экен. Аябай калорийный, жакшы болот экен, адамга сыйымдуу болот экен. Мына азыр биз ак унду көп жеп атабыз, ошон үчүн көп ооруп атабыз. Японияда 90-80ге чыккан чалдарга берет экен, ак нан кубат болсун деп. А бизде тамак эзип коюп атат да. Ак нанды жеп атабыз, эзилип калып атабыз. Ошону только ушу организм не тамакты переработка кылыш үчүн эле иштеп атат да. Биз туура тамактан арбай айтабыз. Ошол. Анан кийин дагы бир чөп топинамбур деп коет. Топинамбур 2 метрге чейин өсөт, сары гүлдүү болот. Эгер аны алып келип эге турган болсо, буйгак, ондай трава литр дейт. Бардыгын сындырып жок кылып туруп, ошол гана өсүп калат да. Анын мына экинчи аты земляная груша деп коет да. Ар биринин түбүнөн 1 кило, 2 килодон картошкага сымал эме бар экен, ону адам дагы жесе болот экен да, даже. Адам жей турган эме экен. Топинамбур. Анан кийин дагы бир чөп баягы неме Азамат Хасеев эгип аткан киона. Ошол чөбү. Эме өтө чөптөр көп, ушулардын баардыгын бул жака алып келгени бизге мына ассоциациябызга жакшы бир демөөрчүлөр керек болуп атат да. Мына ошолорду алып келип, малдарды фермага багып, баягы сен айткан жерлерди баардыгын бак кылса, сонун кылып, мөңгүлөр өсөт эле зеленка болгондон кийин.
мөңгүлөрүсү токтогул болот эле, токтогул болсо энергия болот эле. Баардыгы займасыбасын. Ушул бир эле ушунун баардыгын өстүрө турган бул менин баягы багып аткан сөз жыланым. Ол биогумус берет. Биогумуста баардык элементтер капталган да. Ошону эгерде биз чөптү мына түз жерге эгип, бакты оякка кылып, баягы малды толук баягындай фермада багып туруп, баягыдан чыккан көңдү биогумуска жедирип, кайра ошо чөптөргө берип, бактарды производственный круговорот жасап алсак болот да. Вечный кайф деген дейт. Hiç токтобойт, кете берет, айланып. Мал да өсө берет, башкасы да боло берет да. Ошон үчүн туугандар, мына мен айткан азыр эмеге буга эмне керек? Болгону буга бир 10 000 сом же 5 000 сом каражат керек да. Көн керек, су керек, башка эч нерсенин кереги жок. Өзүм группама кошуп коем, ошол жерде Замир деген профессор бар, ошол тынбай үйрөтүп турат. Эмне кылышты, кандай кылышты, кантип багышты, кантип биогумусун ажыратышты, кантип экинчи көнгө көчүрүштү, баардыгын үйрөтүп берип турат. Ошон үчүн биогумуска өткүлө, Сөлжан баккыла. Сөлжан бир жылда 1,5 миң штука көбөйөт. Бир койлук алып кое турган соң 1,5 миң кой болот да ошол. Мына ошого туугандар, биогумуска өтүп туруп, өзүңөр өндүргөн, өзүңөр жей турган азыкты ушул жерде ошону апакашайт этип жериңердин гумутун көтөрүп туруп, ошол жерге эң сапаттуу, эң жакшы өнөмдөрдү алып туруп балдарыңарды баккыла, өзүңөр жегиле ден соолук болот. Бунун окаты бөлөк да. Буну жегенден кийин сергек болосуң, буну жегенден кийин давлениең түшөт. Буну жегенден кийин тиштериң жакшы болот. Буну жегенден кийин зрение, кулак баары жокко ден соолукта болот. Жаллан органика, таза өнөм. Ошон үчүн баягы эле мен 0550 ошого чалып эле мени группага кошуп кой дегиле, кошуп коем, ошол жерде кичине окууну окуп алып эле анан бошко зыңкылдаган бойдон барсаңыздар мен кеңеште болом. Мына бир ай табатта болом, бактабатта. Бир айдан кийин ошо келгенимден кийин ороону ачам. Азыр 50 тонна бар. 50 тонна бардык мен кыргыз элиме жетет кудай кааласа. Уруктук 1 килограмм болсо дагы алып баштаңыздар. Ооба, бир айдан кийин уруктук Сөлжан. Калифорнийский меники ооба. 1000 сомдон 1 килограмм. Bizde 30 som sonra satın жылдан бери иштеп атамда туугандар. Буну ёмкост жасаш керек. 2 ёмкост жасаш керек. 5 метр, бир 1,20 2 ёмкост жасап, биринен-бирине өткөргөн кылып койгон. Азыр менен бу жерден азыр Сукөлгө чейин алып кеттим. Бишкекке тас менен кыз менен берип атам. Маркстерди, Мактия бу жерде өзүбүздүн тааныштар алып жасап атат. Анан кийин огородко жетсек, бардыгын натуралай болуп атат. Помидорун деле, бадырын деле, картошкасын нормально болуп атат. Аны билип атышат. Бирок буяктар айткандай сиздер дагы ар бириңер жасап алсаңар болот. Үйүңөр бул натуралай. Азыр алманы айтып атабыз, алманы азот бере турган болсоңор экспортко жөнөтө албайсыңар. Тамырдан кетип калат. Мына немени берсеңиздер, Азырча эч нерсе өткөзө албайсыңар. Лаборатория бүтөйүнөп калды. Бир айдан кийин бүткөндөн кийин эч нерсе өтпөйт ояка. 1 кило эч нерсе сата албайсыз. Ошо тодо кыктар жатпайбы? Ошодан кийин ойлош керек да. Ёмкост жасап алсаңыздар, Сөлжан ол сойлоп түнү менен эле кетип калат. Ондай жатат кыктар. Өзү эле жер чыгып кетип калат. Onu ёмкост жасап, суу чыкпай турган кылыш керек. Сөлжан качып кетип калат болбосо. Ачык жерге көйлөп коюп коем десем. Бетон дош керек. Азыр эме мындай да туугандар. Мына биздин немебиз, мына баягы юктагы адамдар баягы немеде багып атат да. Мына Каламжай, Кызыл Кыя жактар бизге караганда бир аз жылуу көп. Мына мен Сөлжандарым ямадагылары жакшы иштебей атат, а берки жөнүнө мына түзгө салгандарым асты стяжка. 2 метр кылып үйүп туруп, ширинасын 5 метр кылып туруп, ошол жерге 2 хова көңгө салып койгонмун, аларым жакшы иштеп атат. А берки ямадагылар сузда ачып көрөсүң да, суукта иштебей койот. Ошон үчүн буга дагы акча коротуп туруп, 10го 5 кылып туруп сарай салып алсаңыздар, бул силерге дайыма иштей турган нерсе болот да. Асын стяжка кылып, акем айткандай чекелерин мындай борт кылып көтөрүп, тегиз кылып 1,5 метр көтөрсөңөр болду. Ортосуна көңдү үйөсүңөр дагы өтө суук болуп кетип атканса, бир
буржуйканы алып келип туруп от жага коесуң, бир 15 күн от жаксаң өтүп кетет. Анан кайра алып чыгып коесуң. Зато ол биогумус ал жерде мисалы үчүн 1 кило биогумус кышы менен ол 40 эсе көбөйөт. Ушунчалык жакшы нерсе да, буга көңүл бөлгүлө. Көң керек, суу керек, уруктук керек. Бол, башка эч нерсенин кереги жок. Өзү иштей берет. Сиз тойдо жүрө бересиз, ол иштей берет дегендей да. Кандай кылсам деп атасың, кыргыздын жакшы оокаты жан баштап жата турган ушундай болот. 200 000 берсең, бу тамчылатып сугарып болот. Пульт менен отура бересиң. Суу менен аз келип ал. Ошол ар бир көчөт, ар бир жанагы шланги бу кишилер башынан өткөн үчүн айтат, иштеген үчүн айтат, узак мөөнөткө иштейт деп атат. Баягы 1 жылдык 2 жылга эмес, көбүрөөк узак мөөнөткө иштейт экен. Ошондо жалпы сиздер ушул жерге кетирген каражатыңар 590 000 болуп атат. 1 гектарына. 1 гектарын тосуп жасаганга. Ал эми ушуну 5 жылдан кийин алганыңыздарда 3 миллион 200 000 болуп атат. Ушу кишилер айткан тартипте иштеп келсеңиз, 5 жылда 3 миллион 200 000ге жетип атасыз. Абилеге иште 2 мандай десең, жеңеме жакпайсың. 3 миллион акча жарыңда болсо, жеңем ысык чайды коюп кел айнаңа салып алып эште үшүп калдым деп сени чакырып тураттыңбы? 5 мал чай берет. Азыр 1 мал чай берет, берсе мен иштеп жүрөм. Өзүң иче бер деди. Мынаны ойлоnuş керек. Bu kişilerin aytқан жылын толық есіңе тұтқанын естеп қалдың. Вақытты еккенде 25 жыл түшін берет деп отыр. Болысы жақсы қарасаң 50 жылға шейін кетіп отыр деп отыр. Үй бүлөлік доход тұшында тұрып отыр. Мына çalқалап жатып алып іш қылсаң, сізге бұл 25 жыл бұл алма бағып отыр. Болған алмаңызды мына қазір ұқтыңыздар 38 сомдан Азыр 100 сомға чыгардым деп атат саткан алманы мынакей. Анан мыйман чакырабыз үйгө. Мыйман чакырганда чет өлкөдөн келген алманы 3 эле алма алсаңыз 1 кило ал 470 сом народойдо турат. 3 эле алма 170 сом. Ошону бөлүп келе 55 сомдон тиет бир үчтүк алма. Муну эсеп кылбай атпайбызбы? А болуптур 100 сомдон ошол алманы алса турган болсо бүгүн базарда. Ошол алманы эсептеп келгиле. Ар бир алмалар 15 сомдон 20 сомдон түшүп калды. Чет элдик эмес, өзүбүздүн месибе 100 сомдук алманы эсептегенде. Мына жолдоштор мынандай зыян кетип атат. Менин үчүн сүйүнүп айтып атам бул маселени. Былтырдан залдын буягын зорго алып келсек, быйыл мына толук буяг келип атат. 50 кишине ойгонуп калыптыр деп атабыз. Бул кишилердин кирген группасына кирип, мен ала телефонун кайра айтып атам. Мына ошол группада толук жатып алып дагы Uygun gelmedi şu kişi bilen süreşeriz. Okuysun, kantip tutayt, kantip sugarat, kantip egesin, kaysı yerde ayaktan köçet alasın, bazı kança. Barca oşol bu kişiler malumat oşol içinde olur. Ana toyda otursam da tırın etip bildirүү kelet. Жаңылыктын барын ошол WhatsApp'tan окуп турасыңар. Сиздерге бул кишилер ошондой шарт түзүп берип атат. Биз сиздер менен биргеликте бир группага кирели деп келип атат. Баг өстүрүштү үйрөтөлү деп атат. Кептин башы мынанда болуп атат. Ошон үчүн ар бир адам болуптур 1 гектар экпе. Ошону 5 сотиктен болсо да эгип туруп көбөйтүп барыш керек. Ар бир атуу. Мал чарбасындагы жашың өткөндөн 20 жыл өткөндөн бир торпок менен бир койду колап көрчү, жетеби экенсин, жетпеби экенсин. Ага чогоруп көрчү. Аны багып көр эрте туруп, эртелигич. А буак өзүн өзү каралып атпайбы? Өзүн өзү багып атат. Жананда тамчылатууга киргизип алган болсок, жаңын жыргалы кыргыздын оокаты болуп атат, бул жан баштан жата турган. Азыр баг эгип алгандар сүйүнүп отурат, өсөрбөй экем сүйүнүп отурат. 1 гектар багы бар бул кишинин. Бул кыргызча карап атат болбакты да өсөрбөй экем. Эми азыр бүгүндөн баштап түшүндү. Бул кишилердин айткан сөзүнө караганда өсөрбөй эке жана путай турган адам издейт бул киши. Азыр адресин сурап издеп алайын деп атат. Ушул алманы путатып алайын деп атат өсөрбөй экен. Оюнда да ушул калды азыр. Мына караганда сүйлөгөндө өңүнөн окуп турабыз кантип атат. Ошон үчүн жолдоштор бул нерседен баарыбыз бул кишилердин телефонун кайра жазып алып мынакей 0550 20 0007 деп жазып алыңыздар да мени группаңызга кошуп коюңуз десеңиздер, Абдулла кошуп коет сиздерди. Ошо группага кирип алып иш кылалы жолдоштор. Анан биогумузду айтып атат, биогумуз эң кыргыздын жалкоо оокаты жана азотту 27 сомдон алгандан көрө эшиңерде ар бириңде мал бар. Кой бар, уй бар.
Ана Ермемет толық сүйлөбөй кетти. Мунун жасаганы башкача үйүндө, бөгүмүздү. Сарай салган узунда мына биздин трибуна узун сарай салып, үйдү мынаяка байлап койгон бул. Эшикке да чыгарбайт. Мына бөгүмүздүн үстүнө таштап берет. Малдын кырын. Эшикке көтөрүп чыкпайт мына ошону айтпайт бул. Жылуу сарайдын ичинде кышы жай иштеп атат мында. Бөгүмүз мына. Ушул айылбактан кредит алып иштеткенде нааразы болуп муну кантип актайын деп. Бүгүн мына азыр айтып атат, өзгөрүп атасың. Мен жалаватка чейин сатып атам деп атат. Бөгүмүздү. Дүйнө жүзүндө буга теңдеш азык жок тугандар. Дүйнө жүзүндө теңдеш жок. Алмаң 15 күн муруп пышат, картошкаң 15 күн муруп пышат. Кандай мөмөт эксек, ошол даракты 15 күн мурдап пышырат. Өлүп бараткан, баягы тамыры курап бараткан, жаны калган кичине даракты кайра жанландырат бул. Бөгүмүз. Жугуш тоорусу жок. Лабораториядан текшерип койсоңуздар, бул кыргыздын жакшы оокаты. Азотту 200 кило азот эсептеп көрүп будайга сеп атасыңар. Ошол 200 кило азотун көп болсо 1-2 жыл берет. А бул 5 жылга чейин кетип атпайбы азыкты жерди кырдысын кармап. Мына тупракты болсо дагы жумшартып, дагы азыктандырууга бул бөгүмүзгө жетпей атат жолдоштор. Баасын эсептесеңиздер, азотту 200 кило азот бере турган болсоңуздар 5400 сом акча кетип калып атат жол кырадан тышкарына. А бөгүмүз үйүңдө өсүп атат. Өзүң өстүрүп атасың. Буга да көңүл кош кылбай мынакей. Азыр биздин райондо аябай катуу иштетип аткан мынакей. Мына Ермемет иштетип атат, Беркик менен Талант. Талант деген бала жана сөз сурай берди го, таш эмне болот деп. Кычыраган гараждын ичинде таш кегип салган, көспөс козгон. Birinci yıl alması düşün verdi. Ekide düşten karmadı. Ya Ösürbeğe. Mına Ösürbeğe askılıkçı kalıp etmedi. Birinci yılı Polu ektile oşanın alması aldı. Ekide düştü. Ol tak koyup dur janagı güldөгөнү сындырып алган экен. Ошол жерде бөгүмүз өстүрүп атат. Эски гаражды алып калган, яман ошо боюнча калтырган экен. Навесте өстүрүп атат. Мына бөгүмүз неден коркот? Шыйпырдан коркот, айлектен коркот, таштан коркот. Анан каучуктан коркот. Анан күндөн коркот. Башка эч нерседен коркпойт. Бу киши айткандай тойдо жүрө бересин, ал иштеп силерге азыкты даярдап турат. Бир гана кыйынчылыгы бөгүмүздү. Елегенде гана кыйналбасаң, башка убакта кыйналбайсың жолдоштор. Сөзжан алып алыш керек эми талага чачып атканда. Сөзжан кетпей турган шарт түзүп алыш керек. Бул да силерге азык. Такыр болбогондо эмне болот? Ошол азыкты сатасыздар. Мына ушул жерге алып келип 24 сомдон 1 килосын сатты го. Мына. Талан. Sen kasayt desen жок экен. 24 сомдон мектептин директору отурса керек ошол жерде. Ошол кишилер алып кетти. Гүл ошо гүлгө салгыла деп бир сунуш кылды эле. Азыр ошко чейин алып барып сатып атат. Жанагы силер сөзүнгөн Павлония болот атпайбы? Павлонияга ошол даракты колдонуп атат мынакей ошол. Бөгүмүздө. WhatsApp'a кирип алыш. Ошон үчүн бул кишилердин берген айтып аткан окуусуна туура көрөлү дагы жолдоштор. Келгиле ушу бакка киришели. WhatsApp'ына кирели, группасына кирели. Биргеликте иш кылалы жолдоштор. Кандай дейсиз? Ушунун аркасында иш кылалы. 5-6 мал баккандан көрө 5-6 көчө тегип кой, ошол бага тей. Жанагы Шермемет бир өзгөндөн бир киши алып келиптир. Бир кызык нерсени уксаңар. Мага алма путап берди, алып келиптир үйүндө. Алма путай турган киши өзгөндө туруп айтып, үйүңүздө канча алмаңыз бар десе, 15 алмам бар десе, жей турган канча алмаңыз бар десе, бирде алмам жок десе, ал эмне кыласың барып путат ону кыйналып. Үйүңүздө 5-15 алмаңыз болсо путатпай эле койбойсуң дейт. Эми сен караганда эмне кереги бар деген сөз да. Мына. Ошон үчүн алманы мына бу кишилер айткандай, эч нерседен коркпой мына агрономдордо турат эй. Өчүң бардай путаш керек алманы. Колдон келмесе. Ана мына кишилерден сунук кеңешти алыш керек. Жашына түшүнгө өткөзүп берели деп атат. Жашарталы деп атат. Ушул маселеге катышалы ушу кеңиздер ушундай. Бул акем айткан багы чоң алманы ошондой өчүң бардай бута дейт. Биздин алмаларды анда бутабай коюп атпайбы? Бирден бирле же экиле будагын алып, 4 жыл буталып атпайбы? Эми туугандар, акем аябай жакшы баян кылып берди. Ушуга бардыгыбыздан алабыз. Анан мына биздин эң биринчи өндүрүшүбүз өспөй аткандын себеби биз патриот болбой атабыз.
Кирлі біле Россияның, Қазақтың, Украиндың, Өзбектің, Тәжіктің тауарын алып атабыз. Bunu дағы айтып қойбасам болмайды. Магазинде açып öyle кирсеңіздер 99% башқа жақтан келген товарлар. Ана біздің өндірістің товарларын біз сатып албасақ, анан олар оборот кылбаса, анан қандай өнүгөбүз? Бүгүндөн баштап туғандар Оштун печеньясын жейбиз, Нокаттын согун ичебиз, мына Беловодскийдин майын жейбиз. Бар жоқты өзүбүздүн карманайды. Мына келип аткан соктор бар го магазинде жайнаган. Ошонун эки эле биздики, эки эле. Эфес дегендики мына натурал. Нокаттыкы, Эфес көлдүкү. Эки эле биздики. Анан мына келип аткан печеньялардан мына бар болдук эле биздики, атаныкы эле биздики. Калганы биздики эмес. Келип аткан конфеттерден 100 конфет бола турган болсо, атаныкы эле биздики, калганы биздики эмес. Ошон үчүн атаныкын алгыла, бар болдукун алгыла, ошолор байысын, ошолорунан завод курсын, чоңойтсун, ана бизге продукция болот. Анан кийин биз ичибиз, өзүбүз деген сөзгө качан келебиз? Өзүбүздү качан биз поддержка кылабыз? Качан биз мынтип эле баягы жат параз болуп жүрө беребиз? Ошон үчүн тамагыбызды теш батса дагы өзүбүздүн жегени аракет кылайлы. Акыркы сөзүм ушул.